Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Быйыл жайлата тияк биякта тентип жүрүп, тоокторум жакшы каралбай калды чындыгында. Тооктордун кышкыга ден соолуктары чың болуп, кандай күчтүү болуп келсе, ошончолук жакшы көтөрөрүн баардыгыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Андыктан биз дагы колдон келишинче орусча айтканда реабилитациядан өткөрүп алалы деп бир сыйра кам көрүп жаткандагы кирбезибиз. Ошолордун бири бул өзүңүздөр байкаган нерсе, байкадыңыздар болуш керек. Азыр жаңы эле салдым бир аз. Тооктун буттары. Бул Ош базарында 25 сомдон сатылат килограммы. Лапалары бар, манжалары, канаттары өзүнчө сатылат, башы өзүнчө, кыскасы болгон мүчөсү өзүнчө сатылып атат. Бул дагы жайдын ортосунда кымбаттап кеткен болчу. 35 сомбу, 40 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Азыр 25 сом болуп дагы бир аз жакшы арзандап калыптыр. Мунун пайдасын өзүңүздөр билесиздер. Таптакыр эле эти шылынып алынган эмес, караңыздар. Эти дагы бар бир аз. Эти белок болот. Сөөктөрү кальций болот. Муну ар кандай жолдор менен бергендер бар. Отко куйкалап, талкалап туруп эле берип салгандар бар. Майдалап туруп жемине кошуп, чийкелей эле талкалап туруп дагы берип салгандар бар. Шорпо кылып ышырып бергендин пайдасы жок эле дегенде бул йодтун пайдасы кошулат. Ал йод шорпого даамы чыгат. Эт бети менен кошо бардыгы менен аны тооктор ичип алат. Анан кээ бирлер кээде суроо берип калат да, ушинтип атат дегенде, эт бергиле, сөөк талкалап бергиле десең, ойгойчай тоок дагы сөөк жемек беле дейт. Мен айтам, тоок балекеттей сөөктү жейт. Болгону иттикиндей жана башка жырткычтардыкындай тиши жок болгондугу үчүн гана айла жок отуруп калат. Бирок майдалап туруп боодайдан чоңураак кылып, мисалы, талкалап туруп берип көргүлөчү, кандай жейт экен, ошондо көрөсүңөр. Бул эмнеге пайдалуу? Кальций жана буттарынан баса албай, кыйналып, өздөрүн өздөрү көтөрө албай, курсагы менен басып жүргүлөп калышат. Ошондон кальций жетишпегендиктен ал эми кээде каннибализм деп коет, жанагын бирин чокуп салмай, жеп салмай, кызарган жерлерин чукуп отуруп, кээ бир тоокторду өлүмгө чейин алып келишет. Ошол нерселер ушул белок жетишпегендиктен, эт жетишпегендиктен кызыл деп коет, Ошол кызыл нерселер дагы берип туруш керек. Эми бул нерселерди бере албагандар, эми айыл жергесинде көбүнчө бодомалдар, малдар союлат, ошолордун боор, соор жана өпкө жана башкаларын майдалап туруп берип койсоңуздар, бул дагы аябай жакшы табылбаган азык болуп эсептелинет, ошондой. Так, шорпо кайнаганча боолорду мен сиздерге көргөзөйүн. Бул 3 тоок, мраморный кох. Ушул 3 тоок бойдок болуп атат. Ушуларга жигит издейбиз. Кимде бар? Группага бир сыйра WhatsApp'тан кайрылдым, бирок билбейм, жараң эле беркиндей тоокторду багат окшойбуз. Бул мраморный кох. Ушуларга бир короз керек болуп атат. Кимде бар болсо кабардап койсоңуздар, номериңиздерди калтырып койсоңуздар, аябай жакшы болот эле. Буласере бирisi мунку экөө эле калды байкуштар. Буюрса эптеп, ушулардан кайра бир аздан көбөйтүп алыш керек болуп атат. Анан короз деген маселе негизи буга да көңүл буруш керек экен. Кандай гана болбосун, сөзсүз түрдө ар бир тооктон запас короз болушу керек экен. Короздорго атайын өзүнчө жай даярдаш керек экен. Мисалы, 10 тоокко бир эле короз жетиштүү болчудан. Эгер 11, 12 болуп баратса, анда деме 2-ни кошуп коюш керек. Бирок 10го чейин тоок боло турган болсо, бир эле короз кошуш керек экен. 2 короз алмак-салмак тоокторду баскылап, секирип атып, алардын жумуртка туушуна дагы, психологиясына дагы кандайдыр бир тест таасирин тийгизет экен. Ошондон жумуртка туушу начарлап кетет экен. Ден соолуктары дагы начарлап кетет экен. Ошондуктан сөз түрдө короз азыраак эле болгону жакшы экен негизи. Бул жака азыр бул прожектор сайын кече күнү бул жагымды ачып алып, бул жака такыр көптөн бери кире эле келем. Азыр 1 мүнөт. Бул жакты бурудер катары колдонуп жүргөн билесиздер. Момундай кылып атайын короздорго негизи жай даярдап койсо жакшы болчудан. 20 күн сайын же 10 күндөн кылып короздорду улам алмаштырып
Тияқта жүргөнүн кайра бияка алып келип, бул жакта 20 кармап, кайра алып барып, экөөнүн ордуна алмаштырып коюп турса жакшы болчу да. Бул жакта Жерси гигант. Бул өзүмдүн корозум. Жерси гиганттарымы башка бир короз атайын сатып келдим, канын алмаштырайын деп. Бул болсо өзүмдө жүргөнү болчу. Бирок азыр бирөөлөргө алмашып ийсемби, же сатып ийсемби, же жөн эле былтыркыдай болуп сатарын сатып ийип, кайра өзүм ала албай каламбы деп да коркуп турам. Мраморный кооктун корозун 2000 сомго сатып ийип, азыр эми кайра 2000 келе саттым эле. Бергиле десем, сен текей берсиң го. Алгың келсе 4000 ал деп бирөө айтып атат. 4000 сомго алыш чындыгында мен үчүн кыйын болуп турат. Алгым келбей атат. Андыктан сөзсүз түрдө ушундай короздорду кармай турган жай болсо жакшы болчу да. Бул жер негизи бурудер, буюрса балапандар чыкканда кайра эле бул жерде жатат. Ага чейин убактылуу болсо дагы жашай турсун деп атам. Негизи моога, мына көрүңүздөр, байкап көрүңүздөр. Эгер ушундай жакшы, таза кандуу Жерси гигант кимде бар болсо, короз байланышыңыздар. Эгер алмашам дегендер болсо, моуну алмашып берсем, бул өзүмдүн коромдо жүргөн короз болчу. Бирок эмне орну жок, азырынча сактай турайын деп атам. Бул жакта болсо, мондай жигит бар. Бул жакта дагы бул ашылчы кел. Кайчам. Көптөн бери иштетилбей. Мына. Бою кичине бир аз жапызыраак, бийиктиги жапызыраак болуп атат окшойт, төбөсү тийип атат. Же боякка түшүрүп койсом кандай болор экен. Муну дагы бул жакка коюп койдум. Билесиздер, бул легорун корозум. Муну дагы алмаштырчулар болсо, кан алмаштырам дегендер болсо, кабарлашаңыздар. Бала короз эми мына 6 ай эми болуп атат. Булар менен чыккан тооктор тууп атат уже. Анан тоокторум өтө аз болгондуктан булардын бирөөсүн бияка алып келип коюп койдум, бирөөсүн алып барып коштум. Себеби жакынкы күндөрдө буюрса аплотун текшергенче жумуртка салып көрөйүн деп атам. Жумурткасын чогултуп бир аз. Анан бирок экөө чындыгында көптү кылат экен. Короздорду бел салары менен аябай жакшы тууп башташкан. 1-2 күн болду корозун кошуп койгонума. Кошуп койсом кайрадан дароо жумуртка тууганы азайып кетти. Ошонун себебиненби же башка нерсенин таасири болдубу, кыскасы билбейм. Бул жакта дагы мына суусу бар, жеми бар. Жөн. Булардын ушундай кичине жапайлыгы көп жагы бербейт. Ошондой. Каждый раз одно и то же самое боло бербесин. Тигил жактардын баарын тартып отурбай эле коеюн. Алып келген корозум мынакей. Бул бир аз меникине караганда бир 4-5 айга кичүүрөөк окшойт, сиягы ырай бешенесине караганда. Анан бирок башка линия. Буларга кошоюн. Анан тетигил жерде дагы 3-4 Жерси гиганттар бар. Ошолорду дагы буларга кошуп берип, буюрса булар менен бир семья болот. Ошондой. Анан корозду алып келип бул жакка кошуп койдум мынакей. Булар аябай жапайлы, бирок жакшы кудайга шүгүр бир аз да болсо көнүп келе атышабы, жайла жок. Кыскасы, булардын 4-өө же 5-өөсү тууп атат, же очередь менен бирөөсү бир күн эс алып атабы билбейм. Жумурткалары болсо баягы чыккан күндөргө караганда бир топ эле чоңоюп калды. Мынакей. Бул жакка чогултум. Жерси гиганттыкы. Анан почти экөө бирдей эле болуп калды, көрдүңөрбү? Киса. Үйгө кирбеген мышыктар. Кичине ооруп атат окшойт. Жакшы элесиңби? Берки экөөнү пес салгандан кийин ким алат бул мышыкты айткылачы? Сон мышык карагыла. Ургачыбы эркекпи билбейм. Кана, посмотрим. Кажется, ургач. Да, ургач экен. Ургач мышыктар үйдө туруктуу болот. Эркектер тентип кетип калат. Арадан бир күн өттү. Кечке чейин бышырып, кечкирип кетти эле. Ошол боюнча чыгарып коюп койгом. Бүгүн кайрадан азыр бир сере ысытып,
Şorpası da ısık boyunca idişlerге bölüp берем. Бирок шорпасы көбүрөөк болсун десек, казан чоңураак болсо жакшы болчудан. Себеби көп тоого мынча шорпа аздык кылат да. Колдон келсе бир жок дегенде 10 литр шорпа болсо, анан менин тоокторума да ошол келен кесир жетмегиле. Мына азыр кимисине жеткирем, билбей турам. Мындай мешокко салабыз, кимге кандай удобный болсо кыскасы. Мен ушинтип талкалап берем дайыма. Анан мындай нерсе бар. Бир сыйра талкалап койдум. Негизи бара-бара ошо сөөк талкалай турган бир нерсе жасап алыш керек да. Приспособление орусча айтканда. Болбосо дайыма эле мешок менен балкана карап отура бергенде болбойт. Булар жоголуп кетсе эмне болот? Тура. Мондайлар бар эми. Керектүүсүн жеп керексизин калтырып коер. Эттен биринчи шорпа. Gel, şorp içkile, şorpa. Isık şorpadan içkile. Ana. Balpаңда бай, gir. Чыга кей жок. Тооктор муну аябай жакшы көрөт чындыгында, азыр көрөсүздөр. Кана. Бисмилла. Gel. Söök çekili, söök. Et çekili. Hey, gel. Тақта дағы жүрушет. Маны өрген жоқ бияқта. Вкуснятина таратылып отқанын білбей. Бұларға болса биринчи жолу берип атам. Өмүрүнө жеп көрүлүп көрүшкө калып айтпасам. О, чоң көкме тоокту бияка кошуп койгом. Корозордон качып эле тен алып аткандан капталдап турат, көрүнөбүр мындай. Анан мал болсо болду, болбосо да көрөрбүз. Ошондой. Жерсилер. Же. Те короз бир аз жапайыраак экен. Качып кичине чочуркап атат. Отыр, ыргытып берем өзүм эле, мә. Жегиле. Жегиле дагы тоогула. Ден-соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Жумурткаңар көп болсун. Мына ушундай, урматтуу бир туугандар. Бүгүн суук, колдорум тоңкалды кадимкидей, буларга бергенче. Анда кийинки видеолордон жолугушканча, ассаламу алейкум, аман-эсен, жакшы туруңуздар.